Камчыбек Ташиевдин азыркы сүрөтү тарады. Бул тууралуу уулу Таймураз Ташиев өздүк баракчасына сүрөтүн жайгаштырган. Бишкекте мопед менен маршрутка сүзүштү. Ал видео көзөмөлгө түшүп калган. Мопеддин айдоочусу оор экендиги айтылууда. Чүйдө кайрадан үрөй учуран окуя катталды. Аял киши эркек кишинин көкүрөгүнө бычак сайган, эркек киши алган жаракатынан улам каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Баласына болушуп окуучуну сабаган делген кишинин видеосу тарады. Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Тегишчил айылындагы Ишимбеков атындагы орто мектепте окуя катталды. Маалыматка ылайык, окуучулар бири-бири менен ойноп жаткан учурда алардын биринин атасы келип, башка баланы катуу сабаганы айтылууда. Жабыркаган бала окуяны жарыялаган адамдын эниси экени айтылууда. Анын айтымында чоң кишинин кичинекей балага кол көтөргөнү туура эмес жана бул көрүнүш коомчулуктун көңүлүн бурууга тийиш. Өлкөдө бүгүн түнү Кадыр түнү белгиленет. Муфтияттын маалыматына ылайык, өлкөдө Кадыр түн 16-марттан 17-мартка караган түнү белгиленет. Белгилей кетсек, быйыл орозо айы 19-февралда башталган. Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармашат. Орозо айт майрамы быйыл 20-мартка белгиленген. Байтикте ит, эшекке ок аткан жаштарга кылмыш иши козголду. Байтик айылында жигиттер иттерге жана эшектерге ок аткан, жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкекте маршрутка менен мопед сүзүштү. Патрулдук милиция кызматынын маалыматына ылайык, жол кырсыгы кечээ болгон. Мопеддин айдоочусу оор жаракат алганы кабарланды. Анын жаагы сынып, эрени менен ээги жарылган. Орозо кармап жаткан Мыктыбек Оролбай уулу беттеш тууралуу. Мышкер Мыктыбек Оролбай уулу жеңишке жеткен беттешинен кийин маек берип жатып, ал орозо кармап жатканын мындан улам ага машыгуу жана салмак куу учурунда бир аз кыйын болгонун билдирди. Чүйдө 52 жаштагы аял чогуу жашаган жаранды өлтүргөн деп кармалды. Окуя 15-март күнү Токмок шаарында болгон. Милиция каргаша болгон үйгө барып, 46 жаштагы эркек киши бычактан алган жараттан каза болгонун аныктаган. Тергөөнүн версиясы боюнча, чогуу жашап жүргөн жарандар уруша кетип, аял эркекти аш бычак менен көкүрөккө сайып жиберген. Факты боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.